Дал ушул артыңыздарда көрүп отурган үйдү бир тууган эжекеме белекке берип отурам. Азыр бул жактан эжемдин реакциясын уже биз тарттык, белекке бердик. Эми андан кийинки болгон видео бул. Эгерде башка адамдар мисалы Porsche сатып алып же дагы бир кыйын машинасы менен мактанып, мынакей мен ушул нерсеге жеттим деген болсо, мен сыймыктанган, мактанган нерсем дал ушул 26 жашымда бир тууган эжеме үй алып бериши менен сыймыктанам өзүм менен. Мен күтпөгөн нерсе болду. Мындай нерсени мен түшүмдө да көрбөйт элем да. Мындай нерсе мүмкүн эмес болчу да. Азыр деле аябай шок болуп турам. Мындай квартирадан квартирага жашагандар түшүнөт мен абалымды. Квартирадан квартира издеп көп бала менен. Эгерде мындан бир мейли 1 жыл эле деп айтайынчы, 5 жыл эмес, 1 жыл мурун эле өзүңдүн бир туугандарыңа, ушинтип жакындарыңа үйдү белекке бересиң десе, мен жогой койчу демекмин да. Бирок ушул нерсе бүгүнкү күндө реалдуу мүмкүн болуп отурат. Бардыгыңыздарга да мен сиздерге YouTube темасын сунуштап кетем. Анткени мен азыр сиздер Instagramдан көрүп атасыздар, бирок биз дал ушундай жетишкендикке жаш курагыбызда YouTube аркылуу себеп болуп жетишип атабыз десем болот да. Кудайга шүгүр, мээнет кылган адам сөзсүз үзүрүн көрөт, пайдасын көрөт. Буюрса ушул жакта учур бачар болуп, үйүңүздөр сыйга, урматка, ошондой бир балдардын күлкүсүнө толо берген болсун.